Elektronik почтасына 293 kart geldi, konkursluk çağırmalar geldi. Алардын ичинен жобого ылайык 125 жаш акындын чыгармалары тандалып алынды. Катышуулар боюнча информация берсек, эң көп Бишкек шаарынан катыштылар. 41 адам. Ош областынан 38, Нарын областынан 15, Ысык-Көл областынан 12, Жалал Абад областынан 6, Талас областынан 5, Чүй областынан 4, Баткен областынан 3, başka өлкөдөн Өзбекстандан 1 адам катышты. Жалпы саны 125 жаш акын болду. Жашы боюнча караганда эң көп 22, 27, 29, 30 жаштагылар катышты. Алардан 10дон ашык адамдар болду. Андан кийин 9 адамдан 20, 25, 21 жаштагылар болду. Калган возрасттагылар болсо баягы 6, 5, 4, 2ден болушту. 31 жаштагылардан 4 болду, 32 жаштагылардан 2, 34 жаштагылардан 2, 35 жаштагылардан 2 акын катышты. Конкурстун максаттары: биринчи максаты кыргыз тилинде ыр жазган жаш акындардын арасынан мыктыларын аныктоо. Жаш акындардын талантын ачууга жана адабий жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берүү болду. Конкурстук чыгармалар 2020-жылдын 1-апрелинен баштап 31 майга чейин кабыл алынды. Катышуучулардын чыгармаларын баалоо үчүн 5 адамдан түзгөн калыстык конкурстук комиссия түзүлдү. Конкурстук комиссиянын төрагасы болуп кыргыз эл акыны Анатай Өмүрканов агай дайындалды. Конкурстук чыгармалар ор комитет тарабынан катталып, жана калыстар тобуна автордун аты жөнүн көрсөтпөй катталуу номерлер боюнча берилди. Конкурстук комиссиянын мүчөлөрүнүн аттары да жашыруун боюнча сакталды. Мунун баары биздин конкурсту объективдүү өткөрүш үчүн болгон биздин аракеттерибиз болчу. Конкурсубуз 2 этап менен өтөт. Биринчи этабында бүгүн биз жыйынтыктап атабыз. Биринчи этапта конкурстук чыгармалар 3 критерий менен бааланды. Биринчи критерий поэтикалык форманы билүүсү, тили жана техникалык чеберчилиги, рифманын, калыптын, стилистиканын оригиналдуулугу. Экинчи критерий кыргыз тилинин нормаларын сактоосу. Үчүнчү критерий таасирдүүлүгү, образдардын айкындыгы. Биринчи этабында конкурстук комиссия 22 жаш акынды тандап алды. Тилекке каршы 2 жаш акыныбыз ар кандай бир себептерден экинчи этапка катыша албай калышты. Бүгүн биякта биздин 20 финалистибиз мында катышып отурушат. Биринчи финалдан кийин экинчи этап болсо биздики Ысык-Көлдө пансионат, Акын Ысык-Көл пансионатында өтөт. Аякта болсо 4 күндүн ичинде биздин финалисттерге адабий чеберчилик боюнча мастер-класстар өткөрүлөт. Кечкисин болсо конкурс комиссия иштей баштайт. Экинчи этапта баалоо критерийлери: биринчиси материалды чагылдыруунун оригиналдуулугу, экинчиси ырды окуудагы таасир берүү чеберчилиги каралат. 2 күн конкурс комиссия 2 күн иштейт. 2 күндүн жыйынтыгында 4 жеңүүчү тандалып алынат. Биринчиси гран-при 100 000 сом турат сыйлыгы, биринчи орун 50 000 сом, экинчи орун 30 000 сом, үчүнчү орун 20 000 сом. Общий сыйлык фондусу бизде 200 000 сомду түзөт. 200 000 сомду түзөт. Андан сырткары Чынайдын инилери дагы бир 3 приз чыгарып атышат. Баягы орусча айтканда приз зрительских симпатий деп коет экен. Бул официальный 4 сыйлыктан сырткары дагы ошол 3 приз берилет. Эми бул биздин дагы бир айтып кетчү нерсе бар. Гран-прини жеңип алган биздин жаш акыныбызга Жазуучулар союзу сразу эле мүчөлүгүнө алышат. Бул биздин конкурс боюнча кыска маалымат. Азыр болсо мен сөздү кызыбыз, биздин улуу кызыбыз Айдайга берип коеюн. Урматтуу бүгүнкү конокторубуз, катышуучулар, Чынбай Турсунбеков атындагы фонд өткөргөн ушу финалисттерди сүйлөө кечесинендей айтсам болот. Ошо келгениңерге чоң рахмат, катышканыңарга чоң рахмат. Мен ишенем ушу конкурс силерге да жол ачып берет деп, силерге ушу
Sizlerдің шығармашылығыңарға өнүккөнгө ошо жол ачат деп баарыңарга чын жүрөктөн ошо ийгилик каалаймын. Чыгармачылыгыңардын өсүшүн каалаймын. Максатыңарга жеткиле. Ошо баарыңарга жакшылык анан эң негизгиси чын ден соолук каалаймын. Рахмат. Эмесе алыстар колунда кимдер бар экен деп чыдамсыздык менен күтүп жатсаңыздар керек. Карагынды как жараган калыстар тобунун мүчөлөрүн залга чакырабыз. Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунун төрагасы, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Акын Нурлан Калыбеков. Кыргыз Республикасынын көч коюмунун атайын Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Акын жазуучу Жипара Исабаева эжебиз. Кыргыз Республикасынын Кыргыз кеңешинин басма сөз кызматынын жетекчисинин орун басары, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Курманбек Рыспаев агайыбыз. Алыстар колунун төрагасы Кыргыз эл акыны Анатай Өмүркакмын. Анатай агайыбыз шартка байланыштуу бүгүн келе албай калды. Анткени ушундай кырдаал эпидемия коронавирустун күчөп турган учурунда агай экинчи вакцинасын алган экен, анан келгенге мүмкүнчүлүк болбой калды. Биринчиден баарыңыздар менен жылуу маанайда көрүшүп атканыма өзгөчө сүйүнүп отурам. Экинчиден менимче бала айтыштуу окшойт. Бул жаш толкун поэзия сынагынын Чынбай Турсунбеков атындагы бул сынактын Карстар тобунун төрагасы, Кыргыз эл акыны, Кыргыз мамлекеттик сыйлыктын ээси Анатай Өмүркакмын боюнча мен айрым жыйындарына Бишкекте, айрым жыйындарга Анкарадан туруп онлайн түрдө катышкан бардык процесстердин барысына. Анан кийин Акышбай ден соолугуна байланыштуу катыша албай калды. Менимче Акышты да жоктотпой, Акыштын позициясын, принциптерин телефон аркылуу сүйлөшүп бармак. Бул сынакты соңуна чыгарабыз деп ойлоп аткан. Мен айтам, бул эгемендүүлүк доорундагы, Кыргызстандын эгемендүүлүк доорундагы адабий турмуштагы өзгөчө окуя бүгүн. Анткени мынакей бүгүнкү ошол жаш толкун адабий сынагынын жеңүүчүлөрү 20 киши жеңүүчү болду. 20 киши демек чоң сыйлыкка ээ болду. Бул жерде сертификаттар тапшырылат. Андан кийин акын пансионатына Скөлгө барып 4-5 күн бирге канун жумуш болуп, ошол агайларга менен бирге адабияттын, поэзиянын сырларын үйрөнөбүз. Андан сырткары Чынбай Турсунбековдун поэзиясы жөнүндө тереңирээк силерге билдиргенге дагы өзүңөр да менде жакшы билет болушуңар керек. Мен эми баягы канча жылдан бери сыртта жүргөнгө байланыштуу жаш акындарды баардык жүзүңөрдөн тааныбайм деле, айрымыңарды таанып атам. Бир жолу ушундай бир Азербайжандан китеп чыгарыпсыңар. Кичинекей китеп экен. Ошол жерден кийин балдардын атын билип алып, интернеттен издеп, баары сырларын окуп чыккан. Азыркы кыргыз поэзиясы, кыргыз жаштары абдан мыкты. Мына ушул тандоо процессинин өзүндө адегенде биринчи кол жазгандар келип атканда мен кичине кейип кетчип Чынбай Турсунбеков атындагы ошол сыйлыктын биринчи этабынын жеңүүчүлөрү бул топ болсо экен, ошол топ Скөлгө барса экен деп тилек кылгандан кийин кичине начар болуп атат деп мына Бекмурга кат жаздым. Барып көптү катышуучулар, ой баарыбыз эми келатат деп анан кийин ошо 22 болдубу, 20 болдубу, 22 болду. Жакшы. Анан эми менимче баягы адабияттын кишиси болгондон кийин ичинге өттү. Бир 25-26 киши мыкты экен да. Мен баягы формалдуу түрдө добуш жетпей калган үчүн айрымдар кат кетти, ошого да ичибиз катышат. Бирок эми ушул мен эңсегендей топ ошол Чынбай Турсунбеков атындагы сыйлыктын биринчи этабынын
жеңүүчүлөр болуп атканына мен абдан сүйүнөм. Баары тең жакшылап таанышабыз. Бүгүнкү күндө Кыргыздын кайсы багыттарда Кыргыз тутум кармап турат десе, дал ушул адабиятта, айрыкча поэзияда тутум кармап турат деп түшүнөм. Мына ошол бүгүнкү себептен жеңүүчүлөр мен силерди чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Анан эми мындай жарыштарда, сынактарда катышып этип жүрүп бир нерсени эсиңиздерге салгым келет. Эртең өзүнчө да кеңинде айтып берем, Кудай кааласа. Эң негизгиси мына 22-да ушул топко киргендин өзү чоң сыйлык, чоң бакыт. Кудай кааласа келечекте жакшылап бир жакшынакай топ дагы адабият үчүн, поэзия үчүн иштей турган бир өзүнчө кемеге түштүк деп эсептесем да болот да. Албетте мындан кийин да тармактуу жактары бар. Жана биринчи сыйлык, экинчи сыйлык, үчүнчү, 4 сыйлык бар го. Ага менимче өтө деле маани бербеш керек да. Ушундай жаркырдап отуруп, албетте баарыңарга берсе болот. Бирок төртөңөр аласыңар. Албай калганда такыр түшүрбеш керек да. Ага аябай мен сөз жеңишим керек деп ойлобош да керек. Ооба. Анткени ошол жагын ойлоп, мына уюштуруучулар кийинки жылдарда дагы катышасыңар. Ким жеңүүчү болсо катышпайт. Кийинкисине катышасыңар, андан кийинкисине катышасыңар. Ошондуктан мынау жаркылдаган маанайды 4 күндөн кийинки жалпы жыйынтык чыкканда бузуп албасак деген гана сиздердин агыңар, агайыңар дагы жүрөктүн тереңинен айтат турган сурак. Жакшылык болсун, аманчылык болсун. Бул жерде менин эже агайларым, досторум көрүп турам. Сиздер менен жүз көрүшкөндө дагы сүйүнүштүм. Бул Сүйүнбековдун дагы поэзия сынагынын баягы жарыялоо салтанатына ачкан жылыңызда өзгөчө дем берет, бизге дем берет. Жакта жаш акындарга дем берет. Ошондуктан жакшылыктарга жалгасын, ийгиликтерге жалгасын. Андерсе сөздү Кыргызстан жазуучулар союзунун төрагасы Калыбек Нурлан айыбызга беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу агайлар, эжекелер, эне карындаштар. Мен карасам бүт эле биздин малдар го. Баары эле биздин малдар экен. Бирок көрдүңөрбү, 22 тең классик экенсиңер, кийин экенсиңер мына катышып атасыңар. Кеп ошондо. Анан тиги кожокем айтып атпайбы, ал биринчи, экинчи орун, үчүнчү орунду таптым, ал жактан дагы кызык жеки болуп тартышат болуш керекпиз. Анан негизгиси Нуржан эжеге рахмат. Ошол уюштуруп, Кудай буюрса жыл сайын болот. Анан мындай жаштарга болгон сыйлык, баасы билесиңер, мындай бөлүп алып барып, анан баш байгенин 100 миңден койгон сыйлык таптакыр жок болчу. Биздин тарыхыбызда биринчи жолу болуп атат. Бөлүп алып анан дагы бир ушул немеден пайдаланып айтып коеюн. Дагы 3 сыйлык бар алдыда. Анда бир эле жаштар эмес, баардыгы катышат. Улуулар, жашын чектебейбиз. Былтыр биз сыйлык уюштурганбыз. Мыкты проза, мыкты аңгемеге, мыкты драматургияга, мыкты адабий сынга, анан мыкты поэмага, кыргыз эмес поэмага. Анан 112 декабрда тапшырмакпыз жыйынтыгын, бирок каражат коомдук саясий окуялардан улам токтоп калган, ошону быйыл беребиз. Акчалары жакшы койгонбуз. Маданият министрлигинен жазыштырсайбыз. Анан дагы бир сыйлык бар, конкурс бар. Анда да жашын чектебейбиз. Улуулар баардыгы катышат. Аны сентябрдан айтабыз. Анан дагы бир мыкты бир дагы маданият министрлик менен дагы бир сыйлык бар жазуучулардын. Бир баягы маселе киночулардын ак өмүр сыяктуу бир чоң сыйлыктар болот. Ошол сыяктуу ушул үстүн иштеп атабыз. Адабиятка ушундай бир чоң ошондо быйылкы жыл менен алдыда дагы 3 конкурс бар да. Ошого дагы баардыгыңар сыйлык берип, улуулар дагы, аксакалдар дагы, жаштар да, кичүүлөр да ушул жаштар сайын идеясы, маданият министрлигинин колдоосу, финансылаушу менен алдыда дагы чоң конкурстар
бүтүп отурат ошого даярдуу артисттер убакытты пайдаланып алдын ала биз эми аны азыр биз отпускадабыз да сентябрда жумушка чыкканда сайтка берип абзал сөздөрүн айтабыз бул 12 декабрга ушундай неме болот да. Анан баарыбыздарга ийгилик каалайм. Эми эң негизгиси чыгармачылык кесип эмес, бул тагдыр деп коет эмесмин. Эми ал кимдин бешенесинде баягы кандай тагдыр жазылат, кимдин бешенесинде гений болуп, классик болуп, ал мезгилдин иши, анын баардыгы мезгил көрсөтөт. Анан мен ар дайым жаштарды немелерди айтканда, классиктер кандайсыңар деп учурашам. Атайын. Баягы жакшы сөз. Баягы азыр психологиялык китептер мода болуп кетти го. Элдин баары жакшы ниет айтсаң, жакшы сөз айтсаң жакшы болот экен деп. Анан бизди улут катары сактаган ушул адабият эле. Адабият искусство. Андан бөлөк эчтекебиз деле жок. Бирок ашмакай чыгып турат. Анан эми биздин тилегибиз ошол. Совет өкмөтү жасап берген. Не дегени Айтматов окшогон. Грамс Рысқұлов окшогон, Султанов, Берди Берисбек, Сагынышев отурат, Асакем отурат, Карбалас агам отурат, Азагүл эжем отурат, Бурулкан эже өмүккө. Биз го жетим калган буумуз, Атакан, кийинки. Союздун аксакалдары ушу. Советтер Союзунун колдоосу менен чыккан мыкты личностьтар да, чыгармачылык инсандар. Анан эми азыр ийгиликте заман эмеске ушундай жок дегенде конкурстарды дүмөнү уюштуруп, ошонун ичинен өздөрүн баягы иши чыгармачылыкка кем болсун деген ниеттер ушундай эми бүт эле өлкөдө ошондой экен. Конкурстар аркылуу, фестивалдар, конкурстар аркылуу баягы мыкты инсандар ошондо сугулуп чыгат экен да. Ошондой. Анан баарыбыздарга ийгилик каалайм. Кудай буйрса биз менен аксакал агаларыбыз да көлгө барып эс алышат, өздөрүнүн баягы мастерствосунан, өнөр танасынан да бөлүшүшөт. Анан жалаң кыздар, балдар экенсиңер, көлдүн жээги, романтика, поэзия, кыскасы жыргал го эми. Жыргал да. Силер үчүн 3 күн, 5 күн социализм болот да. Социализм, жыргализм. Кийимче, кийимсиз, жыргал да. Аксакалдарыбыз башкарып берет, силер болсо акылга толуп келесиңер, сүйүүгө толуп келесиңер. Рахмат, Нуржан сизге рахмат. Ушул быйыл кыскарт 21-жыл ачылып атат, 21 деген ачко. Кудай буйрса түбү жакшы болуш керек. Жыл сайын ушундай таланттар чыга беришине тилектешмин. Бар бололу, бир бололу. Чоң рахмат агай. Мемлекеттик Республикасынын аягына эмгек сиңирген кишилер акын жазуучу Жыпара Исабаева жетебизде. Саламатсыздарбы, биринчиден агайлар, эжелер, саламатсыздарбы? Урматтуу акындар, күнүңөр менен, бүгүнкү жеңишиңер менен баардыгыңарды куттуктайбыз. Нурлан айткандай, ким болот, кимдики экен деп аткан эле баары өзүбүздүн балдар, өзүбүздүн кыздар абдан кубанычтабыз. Силер бул ийгиликке чыныгы өзүңөрдүн эмгегиңер менен, өзүңөрдүн талантыңар менен жеттиңер. Абдан ушул конкурс башталгандан баштап аябай толкунданып, кээ бир ырларды окуганда албетте аябай көп ыр келди, 200 канча акын, кээ бир ырларды окуганда ыйлагыбыз келди. Ошого чейин бардык да, ушундай кантип ыр болсун, эмне болуп атабыз. Кээ бир ырларды окуганда ушундай бактылуу болдук да. Ошол бизди бактылуу кылган, ушундай адабий түйшүккө, сыйлыкка салган Нуржан эжекеге, ушул фондго, ушул сынактын уюштуруучуларына абдан чоң рахмат айтабыз. Балким Чыныбай агай өзү көзү тирүү кезинде ушундай адабиятка кам көрсөм деп ойлогондор, балким максат кылгандыр. Ошол максатты, тилекти ишке ашырып, ушул адабиятка кам көрүп, агайыбыздын изин улантып аткан ушул фондго, ушул үйлөгө Нуржан эжеге терең ыраазычылык айткым келет. Бар болобуз. Анан бул өтө тарыхый, өтө адамды толкундата турган сынак, иш-чара, сапары байсалдуу болсун. Ошол сынактан кыргыздын эл акындары, корифейлери, эл баатырлары чыксын деген тилектебиз. Кудай буйрса болот. Ошол анан силерге бул конкурс абдан чоң стимул болуп атат деп ишенем. Нурлан айткандай, биздин ошо силердей кезде эгемендик
келип союздарга маалга туш келгенбиз дагы мындай конкурс эмес, бир калем сатып алганга мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп калган учур болгондо мынакей силерге ушундай чоң стимул болуп атат. Мындай ушуну куттуусун, адабиятка, маданиятка, кыргыз элине ырыңар менен, талантыңар менен кызмат кылгыла деген тилегимди айткым келет. Мынакей агай эжелердин жолун жолдойлу. Силер да келечекте Кудай буюрса ушул агайларда, эжелердей устат болушуңарды каалайм. Куттуусу сөзү Исмаил Акмамовичтин жакын досу, сырдашы, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Курманбек Рыспаев агайга узатабыз. Агай келиңиз. Саламатсыздарбы. Өзү мен айткым келет, мен бактылуу киши экенмин деп. Себеби мен биринчи курска келсем эле Кожогелди Култегин, бул жерде отурган Өмүрбек Телебаев, Курулкан Сарыгулова, Бөкан Досалиева, Чыныбай Турсунбековдор менен курсташ болуп калыптыр. Мен ошолорго тең элем деп атып киши болдум окшойт деп коем да. Начарыраак курста окуп калганда балким ушул жерде туруп калыстар тобунун мүчөсү болуп анан ушул жерде акындардын ырларын баалап отурат белем, жок белем алып суроо болуп калмак экен. Анан жаңы ушул конкурс баштала турган болуп жаш акындарды тандайбыз деп сүйлөшүп атканда мен жюрилерден сурадым, 20-ны 20-ны тандайбыз деп атабыз десем, мени таң калып карашты, бул кайсы планетадан келген болуш керек. Ай чыкпасын, чыкпасын, акын көп деди. Анан ырлар келе баштады. Карасак башында Кожогелди айткандай, кээ бир ырларды окуп алып ыйлагың келет экен ушулерге деп. Кээ бир ырларды окуп алып дагы ыйлагың келет экен, ай сону жазып коюптур. Анан кыргыздын улчу кур эмес экен, адабияттын, маданияттын келечек өкүлдөрү чын эле өсүп келаткан турбайбы деп канаат кылып калдык. Мына ушул жерге келген 22 улам кыздар, сиздерге рахмат. Ушу поэзия деген өтө оор, өтө кыйын. Ошого баш оту менен кирип алганан акын болом деш өзүнчө эле бир эрдик кетет. Себеби мен айтып атпайм, мына Кожогелди, Өмүрбек Телебаев, Бурулкан Сарыгулова, Чыныбай Турсунбеков, ушунун баары жаш толкун адабий иримине мүчө болчу. Биз жаш кезде. Ошол кезде эле колдоробошуп эле ар кайсы вуздарга барып, бир окуп эле анан кийин агай эжелер менен жолугуп эле Асан агайга жолугуп, мурунку акын жазуучуларга Омар агайга жолугуп эле анан биз ыр жастык деп эле келип мактанып уктатпай жинге тийчү. Анан көрсө ушулар поэзияга кирели. Ай ушул ыйык нерсени биз босого сынактап көрөлү деп кирип бараткан экен да, анан бизге окшогон жамкороктор кичине сыртта калып калыптырбыз. Анан эми могу жерге катышып, анан ушу 22-нин ичине кирген азаматтарды мен куттуктайм. Ушул нерседен акка кайтпагыла, көбүрөөк окугула, көбүрөөк аракет кылгыла. Себеби мына аракет кылган киши кайсы тарабынан болсо мына Чыныбай сыяктуу бир чоң ийгилик жарата алат экен. Бизнесте болобу, адабиятта болобу, поэзиясындабы, башка кайсы тарабында саясатта болсун чоң ийгилик жаратып, анан ошондой адамдардын экинчи өмүрү болот экен да. Ушул экинчи өмүрүндө да мына ошогон жаш биздин келечек муундарга кызмат кылып бере турган жагдай түзүлүп атат. Мен сиздерди баарыңыздарды куттуктайм. Конкурсту уюштуруш мындай жеңил нерсе болбойт экен, абдан оор экен. Анан ошого карабай Нуржан, Болгар кыздары менен баары чогулуп, Элнура деген кыз, Нургуз деген кыз жаны тынган жок. Абдан жакшы уюштуруп беришти. Эми калган сөздү көлдүн жээгинде шашпай, отту жагып коюп, анан бул жигиттердин, кыздардын ыр окуганын да бир көрөлү деп турабыз. Ошол нерсе менен анан кийин көлдөн жолугалык. Сиздерге андан